Ошо 27 күнү ушу катык жамгыр жаады. Дөл аралаш. Анан бир пас эле ушинтип селдер жүрүп, машиналар бияка тыгылып токтоп калды. Сел түшкөндө бир машина ушул жерден түшүп кетти. Ушундай болуп турду. Ошо элдер бар эле. Мен үйдөн чуркап чыкканмын, чуркап чыгып келсем, машина түшүп кеткен экен, элдер жардам көрсөткөн экен, бирок түшүп мен дагы кошулуп жардам көрсөтүп ушундай ломдор менен, анан бирдан военный адамдын өкүлү бар экен. Ошол анан мен тааныштарым бар эле, балдар дагы. Ошолор менен бирге эшиктерин сындырып, ошо адамдарды алып чыктык. Канча адам алып чыктыңар? 6 адам алып чыктык. Канчасын жүрүү, канчасын? Биринчи бир аял кишини алып чыкканмын. Алып берип, ошо элдерге узатып, балдар көтөрүшүп алып чыгышты. Кийин машинанын ичине кирип, ошо жаш баланы шагал каптап кеткен экен. Башын ачсам дем алды эле. Колтугунан салып, шагалдан бошотуп алганмын да. Мен көтөргөндөн кийин үнү чыгып ыйлаган. 5 жашар бала? 5 жашар бала да. 4-5 жашар болсо. Калгандары каза болгонбу жокпу? Калгандарыны кийинки наркы арканкы эштен алып чыктык. Олар каза болгон окшойт. Билбейм, биз жардам берип эле утуру чыгарып аттык. Ошо алдынан дагы 2 адамды алдык, эркек адамды. Ошо палакат экен да. Просто боорум ооруйт экен, не кыласың? Мамлекет тараптан жардам болду? Жардам көрсөтүштү, бияктан элдерге организациялардан элдер түшүп бардыгыбыздан эме кылып жардам көрсөтөт элдерге. Бияктан дагы МЧСтин өкүлдөрү келип, ошо дагы бир бала жок дейт. Биякта казышып, тентип издеп жүрүшөт. Нече күндөн бери жүрүшөт МЧС балдары? Ошо 27-синен эле башталып кеч болуп кеткен да. Башты бүгүн 4 күн болуп атат. 4 күндөн бери иштейт. МЧСтин балдары издейт. 28-ине сел түштү да. Кандай сел түштү? Повторный цел түштү да. Повторный цел түштү, бирок ал дагы кайталанып ушундай болду. Ушундай палакат экен, кырсык экен. Колдон кандай күн помощь жардамдар болуп жатабы же болгон жокпу? Билбейм, мен өзүм дагы жакшы неме, баягы кичине стресс болгондон ончо неме кылбадым, ошо үйдөн эле түшүп кичине неме алаксып. Бирок жардам күн помощь, билбейм, көчөдө кандай неме, көчөдө